Саламатсыздар урматтуу мекендештер, өлкөбүздө алынган акыркы сааттагы жаңылыктар менен сиздерди тааныштырабыз. Каналыбызга катталып, ой пикирлериңиздер менен бөлүшүңүздөр. Зордукчуларга оор кылмыш жасагандарга жаза күчөтүлдү. Жапаров мыйзамга кол койду. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматынан кабарлашты. Документ адамдын зордукталышына, мазакталышына жол бербөө, ошондой эле өмүргө кол салынышы менен ден соолукка залал келтирүүдөн коргоо максатында кабыл алынган. Мыйзамга өзгөртүү кылмышкерлердин жазасын күчөтүп, жабыркагандарды кайталанган кол салуулардан сактоо максатында киргизилген деп айтылат кабарда. Өзгөртүлгөн мыйзамга ылайык оор кылмыштар боюнча, анын ичинде зордуктоо, тараптар жарашса да тергөө токтобойт, тараптар жарашканда жазык ишин милдеттүү түрдө токтотууну караган ченемдер алып салынды. Мына кылмыш жаза кодексинин 57-беренесине, жазык процесстик кодексинин 24, 505, 507 беренелерине өзгөртүүлөр киргизилгени кошумчаланды. Андан тышкары аталган кылмыштардын алдын алуу максатында жоопкерчиликтен качууга шарт түзгөн учурларды алып салуу боюнча ченемдер киргизилген. Тактап айтканда, зордуктоо, мазактоо менен коштолгон кылмыштардын эскирүү мөөнөтүн пробациялык көзөмөлдү колдонуу, күрөөгө бошотуу мүмкүнчүлүктөрү алып салынды. Анткени бул жоболор жабырлануучулардын укук коргоо системасына болгон ишенимин кетирет деп жазылат маалыматта. Буга байланыштуу кылмыш жаза кодексинин 58-82 беренелерине, жазык процесстик кодексинин 112 беренесине өзгөртүүлөр киргизилген. Мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып 10 күн өткөндөн кийин күчүнө кирет. Ассалому алейкум, урматтуу Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер. Эгерде документиңиздин мөөнөтү бүтүп, Казакстанга кирди чыкты кылууну кааласаңыз, көп жылдык стажы жогору болгон Дасыккан айдоочу Шакен мырзаны сунуштайбыз. Албетте арзан баада, комфорт унаада сиздерди дарегиңиздерге жеткирет. Проспект Мира 39Адан жолго чыгат. Байланыш үчүн телефон номер +7 926 112 91 91. Мамлекеттик курулуштун жетекчиси жумушчу топ түздү. Ал Бишкекте жана ага жакын аймактагы көп кабаттуу үйлөрдү кыдырат. Бүгүн жер титирөөдөн кийин менин буйругума кол коюлуп, комиссиянын жумушчу тобу түзүлдү. Ал учурда Бишкек шаарына жакын аймактарда жайгашкан баардык көп кабаттуу үйлөрдү кыдырып жатат, деди журналисттерге берген маегинде мамлекеттик курулуш комитетинин башчысы Нурдан Орунтаев. Анын айтымында учурда айрым үйлөр текшерилип, визуалдык кароодон өткөрүлдү. Эч кандай жаракалар аныкталган жок. Ал эми бул иш бир нече күн уланат, кошумча маалымат беребиз деди ал. Дагы бир топ Ысык көл облусунда иштеп жатат. Ал ошондой эле кечээки жер титирөөдө унаа менен шаарды аралап чыкканын айтты. Бүгүнкү күндө биздин жарандардын дүрбөлөңгө чүйгө жана тынчсызданууга эч кандай негизи жок деп айта алабыз, деди Орунтаев. Кумтөр Голд компания жабык акционердик коомунун Чүй облусунун Токмок шаарындагы дөңгөлөктөрдү калыбына келтирүү жана кайра иштетүү заводунда ишкананы модернизациялоо иштери улантылууда. Бүгүнкү күнгө карата 2 цехтын терезелери салынып, сырты жасалгаланып, жылууланды. Жаңы жабдууларды орнотуу, жумуш орундарын оптималдаштыруу иштери дээрлик аяктап калды. Завод өз кызматкерлерине ыңгайлуу жумуш шарттын түзүп берүү менен жаңы өндүрүштүк ийгиликтерге жетүүгө умтулууда. Эске сала кетсек, бул завод 2023 жылдын август айында тесттик режимде ишке берилген. Заводдун ишмердүүлүгү эски дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү менен алардын экологияга тийгизген таасирин минималдаштырууга багытталган. Жетайга чейин жакшы басып сүйлөп жүргөн. Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Менин аты жөнүм Болотбек Айдаркулов, Эл үмүтү фондунун жетекчиси боломун. Нагима кызыбыздын ушул диагнозун сиздерге түшүндүрүп кетейин. Бул жакта Нагиманын диагнозу ДЦП деп коюлган. Чет өлкөгө чыгып, Турцияга барып, леченияга жатып келет кызыбыз. Ошого буйруса $20,000 каражат керек болот экен. Туугандар, келиңиздер, көп түкүрсө көл болот демекчи. Ушул кызыбыздын жакшы болуп кетишине, ушул кызга ихсан кылып, колуңуздардан келген жардамыңыздарды берекетиңиздер. Буйруса ушул Нагиманын ден соолугу жакшы болот деген үмүттө турабыз. Элдин катарындагы, ушул элдин өзү менен тең туш кыздардын катарында ушул басып сүйлөп кеңири жүрүп кеткенге биз дагы тилектешпиз туугандар. Мынакей абалды көрүңүздөр өз көзүңүздөр менен. Кыз ушинтип сүйлөбөйт, мына буттары дагы баспайт, ушинтип эле жатат да дайыма. Эмбанк номер Маратбек А деп чыгат туугандар.
Анан Сбербанк Данияр С деп чыгат. Түкүрсө көл болот демекчи. Ошо кызыма кайдыгер карабастан 5-10 сом болсо дагы акча котором десеңиздер, М-банк номер Маратбек А деп чыгат, Сбербанк Данияр С деп чыгат. Ленин башкы архитектуру акча алып жаткан жерден кармалды. Бишкекте $1000 пара алып жаткан жеринен Ленин башкы архитектору жана мамлекеттик картографиянын экономикалык бөлүгү боюнча бөлүм башчысы кармалды. Бул тууралуу УКМКнын маалымат кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда башкы архитектор коммерциялык объектилер түртүлүлү деп коркутуп, ээлеринен ортодогу адамдар аркылуу $2-3 миң талап кылган. Учурда тергөө амалдары жүргүзүлүп, башка кызмат адамдарынын бул коррупциялык схемага катышы бар жогу алып жатканы кошумчаланды. Индияда эки өлкөнүн биргелешкен аскердик машыгуусу башталды. Индияда кыргыз-индиялык биргелешкен Канжар 6 машыгуусунун ачылыш аземи башталды. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин маалымат кызматы кабарлады. Билдирмеге караганда машыгуу 3 февралга чейин уланат. Ага Кыргызстандан Скорпион атайын багыттагы аскер бөлүгүнөн 20 чукул жоокер катышууда. Кытайда жер титирөөдөн улам 3 адам каза тапты. Кытайдын түндүк батышындагы Синьцзян уйгур автономдуу районундагы жер титирөөдөн 3 киши каза тапты. Бул тууралуу Кытайдын борбордук телеканалы кабарлаган РИА Новости жазды. Кытайдын Синьцзян уйгур автономдуу районундагы Аксу округунда шейшембиге караган түнү саат 00:09 магнитудасы 7,1 жеткен жер титирөө катталган. Очогу 22 чакырым тереңдикте жайгашкан. Эртең мененки убакытка чейин сейсмологдор магнитудасы 3 жана 5,3 жеткен 43 авторшоктуу кийинки жер силкинүүлөрдү каттаган. Жер титирөөдөн кийинки жергиликтүү бийлик жабыркаган аймактарга өрт өчүрүүчүлөрдү, медициналык жана коммуникациялык кызматтарды жалпы жонунан 236 транспорт жана 1055 адамды жөнөткөн. Бул жер титирөө Кыргызстанда да сезилип, күчү 6 балга чейин жетти. Жаратылыштын бул кубулушу Ысык көл нарын жана Чүй облустарынын аймагында катталган. Кулак мурду кесилген Асел адвокат айыпкер күнөөсүн мойнуна албаганын айтты. Кечээ Сокулук райондук сотунда кулак мурду кесилген Асел Ногойбаеванын иши боюнча соттук отурум болуп, анда жабырлануучунун жактоочусу Индира Саутова айыпкер Азамат Эстебесов күнөөсүн мойнуна албаганын айткан. Аршылтоону айтып, мага жин кирип кеткен, сүйлөй албайм деп жатты. Кулагыма башка кишилер угулуп жатат. Башым ооруду, ооруканага алып баргыла деди. Күбөлөр суроо берсе аябай агрессивдүү жооп берип, судьядан эскертүү алды деди жактоочу. Саутова айыпкер ушундай жол менен жоопкерчиликтен качууга аракет кылып жатканын белгилеп, 4 экспертизанын корутундусунда оорусу чыкпаганын кошумчалады. Сот жабык шартында өттү. Кийинки соттук отурум 25 январь күнү саат 15:00 белгиленген. Эсиңиздерге сала кетсек, 20 сентябрда Бишкектин чет жакасындагы Селекс айылында жашаган 36 жаштагы аял өз үйүндө бычакталып, кулак мурду кесилген. Бул кылмышка шектелип, анын 39 жаштагы мурдагы күйөөсү кармалып, тергөө абагына киргизилген. Жабырланган аялдын кескиленген органдарын калыбына келтирүүгө туркиялык пластикалык хирург акысы жардам абадалаган. Ага бир нече оор жана кымбат операция жасоо талап кылынары айтылган эле. 27 сентябрда Чүй облустук соту райондук соттун зордуктоо боюнча чечимин өзгөртүп, келинди кордогон кишини 8 жылга соттоду. Жогорку Кеңештин комитети бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү демилгесин экинчи окууда жактырды. Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери боюнча комитети бейөкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтүү тууралуу мыйзам долбоорун экинчи окууда жактырды. Демилгени Надира Нарматова баштаган депутаттар көтөргөн. Алар коммерциялык эмес уюмдардан ачыкты, тынымсыз отчет берүүнү жана финансылык операцияларын жашырбоону талап кылышууда. Авторлордун айтымында бейөкмөт уюмдардын көпчүлүгү мамлекеттин саясий жашоо турмушуна кийлигишип, акцияларды өлкөнүн ыраттуу өнүгүүсүнө каршы келген чечимдерди кабыл алуу үчүн коомдук пикирди түзүүгө умтулушат. Эгер мыйзам кабыл алынса, чет өлкөнүн өкүлү функциясын аткарган Толубай Бакасовдун ден соолукту чыңдоо борбору Кытай элдик ыкмасы менен гайморит, грыжа, артрит, остеохондроз, куян, тиземун, простатит ооруларын дарылоо жана айрыкча улгайган адамдардын кан айлануу системасын жакшыртуу. Мындан сырткары бизде косметология жана ашыкча салмакты кетирүү процедуралары бар. Гайморитти дарылоо ыкмасы мурун көңдөйүндөгү ириңдерди жибитүү үчүн от жагуу, андан соң табигый таза чөптөн жасалган порошок менен ириңди сыртка алып чыгаруу. Грыжа, остеохондроз,
тизе муун жана суук тийген ооруларды дарылоо ыкмасы. Ооруган жерге гандин же жөнөкөй тил менен айтканда дары чөптөргө сугарылган таякчалар менен массаж жасоо. Андан кийин от жагуу. От жаккан соң атайын табигый чөптөрдөн жасалган дары майларын шыбап, денедеги токсин, туз жана вирустарды чыгаруу. Дарылоо мөөнөтү болжол менен 10 күн. Келип 100% кепилдик менен ден соолугуңузду чыңап кетиңиздер. Кененирээк маалымат алуу үчүн экраныңыздардагы номерге кайрылыңыздар. Уюм түшүнүгү киргизилет. Тагыраагы сырттан каржыланып саясий иштерге аралашып жүргөн коммерциялык эмес уюмдарды чет элдик агент деп аташат. Алгач 5-10 жылга эркинен ажыратуу жазасы сунушталган. Экинчи окууда 3-5 жылга кыскартылды. Ысык көлдө жер титирөө үйлөрдөн жаракка кеткен. Кыргызстанда 23 январга караган түнү болгон жер титирөөдөн Ысык көл облусуна Көксай, Бөкөнбаев, Акшыйрак айылында үйлөрдөн жаракка кеткендиги тууралуу маалымат түштү. Президенттин Ысык көл облусундагы кармалыктуу өкүлчүлүгүнүн маалымат кызматы кабарлагандай, жерлеринде райондун жана шаардык өзгөчө кырдаал бөлүмдөрүнүн ыкчам топтору жер титирөөдөн жабыркагандарды жана кыйроолорду тактоо иштери айыл аймактарынын айыл өкмөттөрү менен жүргүзүлүүдө. Алдын ала токтоо иштери боюнча төмөнкүлөр такталган. Тоң районунун Мамбетов айыл аймагына караштуу Көксай айылынан 1 жарандын, Күнчыгыш аймагына караштуу Бөкөнбаев айылынан 1 жарандын турак үйлөрүнөн жаракка кеткендиги маалымат түшүп, учурда райондук жарандык коргонуу комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Каракол шаарындагы Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектептин жана номер 3 бала бакчанын дубалдарында жаракалар пайда болду деген маалымат түшүп, учурда шаардык жарандык коргонуу боюнча комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Жетөгүз районунун Акшыйрак айыл аймагында 8 турак жай үйдүн, Жаргылчак айыл аймагынын Кичи Жаргылчак айылында 1 турак жай үйдүн дубалдарында жаракка кеткендиги маалымат түшүп, учурда райондук жарандык коргонуу комиссиясы тактоо иштерин жүргүзүп жатат. Кошумча маалымат берилмекчи. Бишкекте күч колдонуп телефон тартып алган шектүү камакка алынды. Милиция кызматкерлери тарабынан тоноого шектүү кармалды. Бул тууралуу Ленин райондук ички иштер баш башкармалыгынан билдиришти. 19 январда жаран белгисиз адамдарга карата чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда ошол эле күнү саат 22:00 чамасында Пушкин көчөсүнөн күч колдонуп Samsung A10 маркасындагы уюлдук телефонун тартып алган. Андан соң белгисиз тарапка качып кеткен. Аталган факт боюнча Кылмыш жаза кодексинин 206-беренесинин тоноого ылайык кылмыш козголгон. Кылмышка шектүү деп 2004-жылы туулган жаран кармалып камакка алынды.